Каракол шаарынын тургундары, шаарыбыздын кымбаттуу меймандары. Ысык көл кыргыз бермети. Дүйнөдөгү 25 ири көлдүн катарында жана эң терең көлдөрдүн тизмесинде 7-чи орунда, тунуктугу боюнча дүйнөдө Байкалдан кийинки 2-чи орунда турган керемет көл. Мен дал ушундай мөлтүр кашка суусу, дарылык касиети, салкын абасы менен дүйнөгө таанымал Ысык көлгө кандай гана меймандар келбесин, кош келиңиздер деп айтуудан ырахат алам, эч тажабаймын. Ушундай жерди мекендеп, бизге мурастаган ата-бабаларыбызга таазим кыламын. Мына ошол суктанарлык көлүбүздүн төрүндөгү жалпы облустун борбору тарыхый окуялары, маданияты менен өзгөчөлөнгөн Каракол шаарына арналган Каракол шаары шериктештиктин маданий борбору 2022 иш-чарасына келген меймандарга кош келиңиздер деп кубануу менен сөзүмдү баштайын. Арыбаңыздар, урматтуу шаар меймандары, арыбаңыздар иш-чаранын жалпы катышуучулары. 2020 жылдын 18 декабрында Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңеши шериктештиктин маданий борборлору мамлекеттер аралык программасын 2022 жылы Кыргыз Республикасында ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алганбыз. Чечимге ылайык Каракол шаары 2022 жылы шериктештиктин маданий борбору болуп жарыяланган. Уюмубуздун мындай чечиминин негизги максаты маданий карым-катнаштарды чыңдоо, өнөктөштүккө жана колдоого негизделген көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин тарыхый жактан калыптанган байланыштарын сактоо жана аны андан ары өркүндөтүү болуп саналат. Борбордук Тянь-Шанды бойлогон көптөгөн тоо кыркалары Каракол шаары жайгашкан аймактан башталат. Тескей Алатоо кыркасынын түндүк капталындагы Алтын Арашан, Кереге таш, Ак суу, Жетөгүз, Чоң кызыл суу, Жыргалаң жана башка көптөгөн кооз капчыгайлар, атагы алыска кеткен мөңгү баскан Ала көл, көл кылаасынын дээрлик бардык жериндеги ден соолукка пайдалуу жылуу минералдык суулар чет элдик туристтердин ырааттуу каттам жолуна айланды. Каракол Капчыгай каньону, Арашан өрөөнүндөгү Кашка суу мөңгүлүү көлү, Ак суу муз дубалы, Ак суу дарыясындагы шаркыратма туристтердин сүйүктүү жерлеринен. Город Каракол является одним из молодых городов по историческим меркам, но, тем не менее, в нашем городе обосновались представители около 80 этносов. Сегодня активно развиваются транспортно-коммуникационные артерии, связывающие город Каракол не только с внутренними районами страны, но и с соседними странами. Благодаря созданным условиям активно развивается туризм, а вместе с ним ощутимо развиваются и ремесла. Таким образом, вхождение города Каракол в межгосударственную программу культурной столицы Содружества придаст новый импульс дальнейшему развитию города, распространению идей культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия. Реализация мероприятий в рамках указанной программы в 2022 году станет особым событием формирования единого культурного пространства, будет способствовать осознанию многообразия культур молодого поколения и укреплению дружбы между народами стран, входящими в Содружество. Также можно сказать, что это даст прекрасную возможность для повышения культурно-гуманитарного потенциала города, обмена опытом между городами СНГ в области культурной политики, культурного туризма, градостроительства и архитектуры.